Азыркы учурда бизде жалпысынан 400-500ге жакын жарандар, бейтаптар арасындачы келип кайрылышат. Район боюнча негизги компьютердук томография буга чейин жок болчу. Бул жаңы имараттын бизге курулуп бүткөнү өтө жакшы болду. Анткени биздин биринчиден медициналык кызматкерлер үчүн жаңы түзүлгөн шарттар. Азыр буда принтерибиз бар, пленка чыгара турган адамдар түшөт, 10 мүнөттө чыгарып беребиз. Жаш агыл көздүн каналдарын текшерип атабыз, жууп тазалап ачып беребиз, анан кайра дарылар жазып беребиз, буйруса жакшы болуп калат. Соңку вакыттарда өлкөбүздө медицина тармагына да өзгөчө көңүл бурулуп, ооруканалар капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Айрым жерлерге жаңы медициналык мекемелер салынууда. Бүгүн биз чыгармачылык топ менен жакында эле ачылган Кара Суу райондук үй-бүлөлүк медициналык борборуна келдик. Алда сиздерге алардын аткарган кызматы, мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө кенен айтып беребиз. Кара Суу райондук үй-бүлөлүк медициналык борбордун башкы кеңсеси. Ушул айдын башында мамлекет башчынын катышуусунда ачылып, пайдаланууга берилди. Аталган медициналык борбор жер төлөсүн кошкондо 4 кабаттан турат. Үй-бүлөлүк медициналык борборду куруу 2 жыл мурда башталып, аны бүткөрүүгө мамлекеттик казынадан 270 миллион сом акча каражаты сарпталган. Кара Суу райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун жаңы имараттын курулушу 2024 жылдын 19 декабрында капсула салуу иш-чарасы болуп өттү. Ошондон баштап бүгүн жаңы имаратка көчүп отурабыз. 1,5 жылдын тегерегинде курулуш иштери бүтүп, ачылуу азайымы болуп өттү. Бул жаңы имараттын бизге курулуп бүткөнү өтө жакшы болду. Анткени биздин биринчиден медициналык кызматкерлер үчүн жаңы түзүлгөн шарттар, ал эми калк арасында эл үчүн түзүлгөн жаңы келген медициналык жабдуулар, буга чейин бизде болбогон, Кара Суу районунда жок компьютердук томография аппараты келип отурат, рентген аппараты, флюорография, фиброскан, УЗИ, лабораториянын жаңы жабдуулары келип, бүгүнкү күндө элдерди тейлөөгө бизге өтө жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору менен, фельдшердик акчалык пункттары менен буга чейин биз бардык өзүбүзгө караштуу тармактардын бардыгына интернет түйүндөрүн түшүрүп, заманбап жаңы компьютер менен, ноутбук менен, ошондой эле жада калса планшеттер менен камсыз кылып бергенбиз. Ошолор менен биздин конференциялык залда Zoom аркылуу онлайн бир жумада бир жолу сөзсүз түрдө онлайн жыйын өткөрүп, ошол жерде талкуулап, болуп аткан көйгөйлөрдү, аткарылып аткан жумуштар боюнча, эмдөөлөрдүн жүрүшү боюнча, оорулардын алдын алуу боюнча болуп жаткан жумуштарды боюнча пикир алмашып, ой алмашып жумуш жүргүзөбүз. Райондук үй-бүлөлүк медицина борборунда кадр тармагында бүгүнкү күндө бизде андай деле көйгөй жок. Анткени биз Ош шаарына жакын болгондуктан кадрларыбыз жетиштүү. Айрыкча мына айлык акы көтөрүлгөндөн баштап акыркы 1 айда бизге келген кадрлардын саны өстү. Ал эми жаңы имаратка, жаңы шартка дагы байланыштуу кадрларыбыз бүгүнкү күндө келип атат. Үй-бүлөлүк медициналык борбордун биринчи кабатында келгендерди кабыл алуу каттоо жайы. Бир тарабында лабораториялык изилдөө, экинчи тарабында медициналык кароодон өтүүчү кааналар жайгашкан. Жалпысынан бизден үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунан, фельдшерско акушерский пункттарынан, ал жакта мондо курс адистер жок болгондугуна байланыштуу бизге ушул жолдомонун негизинде курс адистерге көрүнүп, же болбосо тактама алганы келишет, медициналык кароодон өтүп, же болбосо кошумча изилдөөлөрдөн өткөнгө керек болгон үчүн бизге баардык шарттар түзүлгөн ушул жерге жолдомонун негизинде келип көрүнүшөт. Жумуш тартибиңиздер кандай? Канчадан баштап иштейсиздер? Канча Жумуш тартибибиз 8:30-дан эртең менен 8:30-дан биринчи күндөн 6-күнгө чейин иштейбиз. Эртең менен 8:30-дан баштап
7:45-ке чейин эмгек күн. Эмгек сааты ошол күндөргө эсептелет. Жакшы, анан негизинен мына ушул үй бүлөк дарыгерлер топторунан келет деп айттыңыздар да. Ал жакта мисалы куш адистиктердин жоктугуна байланыштуу ушул жерге келип терең изилдөөдөн өтөт экен да. Район боюнча келет да. Район жалпысынан бизде район боюнча келгенге байланыштуу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда бул үй бүлөлүк дарыгер отурат негизи. Анан бул жерге куш адистерге атайын өзүнүн ал жерде өзүнүн деңгээлине чейин көрөт. Бул жака куш адистерге ошол консультация, кеңеш зарылчылыгы болгон учурда бул жака жөнөтүшөт. Негизинен район боюнча келсе, мисалы элдер көп да. Бир күндө көрүп жетишип үлгүрүшөбү? Бизде негизинен жалпы Кара Суу району боюнча биздин үй бүлөлүк медицина борборунун 2 филиалыбыз дагы бар. Филиалгадан кошумча ал жакадан Курманжандатка филиалыбыз бар, Кашкарштак. Ал жакта дагы ушундай куш адистердин дарыгерлер тобу бар. Ошол жакка барып көрүнүшөт. Анан изилдөөлөргө дагы кошумча ушул жакка келип көрүнүшкөнгө азыр шарт түзүлдү. Алар кандай онлайн кезекке турабы же болбосо жандуу эле ушул жерден талон алып көрүнүп кетсе болобу? Негизинен онлайн кезекке туруп келишет. Анан эгер ал онлайн кезекке тура албай келген болсо, анда бул жакта бизден келишкен болсо, каттоо бөлүмүбүз өзүнүн каттоосун жүргүзүп, ар бир дарыгерге каттоого туруп көрсөтүп беришет өздөрү. Талон негизинде. Азыркы учурда бизде жалпысынан 400-500ге жакын жарандар, бейтаптар арасында келип кайрылышат. Эпидемия учурунда мындан да жогорулайт. Себеби эрте жазда, кеч күздө, кышындасы сезондук жанагы грипп учурлар башталганда бейтаптардын саны мындан да жогору болот. 1000ге чамалап бар. 1000ге чейин болот. Келиң. Окулистке келдизби? Жаңы дарылоо мекемесинде санарип кызматы толук жолго коюлган. Райондун 400 миңге чукул калкы автоматташтырылган санарип клининг программасы аркылуу тейленип жатат. Кайрылгандар үчүн мындай жеңилдиктер убакытты, каражатты үнөмдөөгө өбөлгө. Айтсак, бейтаптар медициналык кароодон өтүүнү каалагандар үйдөн чыкпай же жумушта олтуруп эле түндүк тиркемеси аркылуу дарыгерге кезекке жазылып, ошол убакытта келүүгө ыңгайлуу болуп калды. Вот, последние 4-5 лет Акыркы 4-5 жылда санариптик ыкмада кабыл алып жатабыз. Түндүк тиркемеси аркылуу же бизге түз эле айылдардан жолдому менен келген жарандар дарыгерге жазылып, талон алып кезеги келгенде жазылган саатында кароодон өтө алышат. Бизге катталган жарандар автоматтык түрдө дарыгердин компьютерине аты жөнү түшөт. Ал эми үйүндө олтуруп онлайн кезекке жазылган бейтаптар болсо, убакыттан уттурбай жазылган саатта дарегине келип көрүнө алышат. Айтарым, санарип клининг программасы жарандарга да, медициналык кызматкерлерге да аябай ыңгайлуу. Санарип клиник деген базабыз бар. Ошол базанын негизинде айыл жергесиндеги фельдшерлик акчелик пункттардан же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер топторунан жолдомону онлайн аркылуу жөнөтөбүз. Ошондой эле лабораторияга айлап системасында жолдомо берип, ал эми пациент келип центрден анализ тапшырса, жыйынтыгыны кайра эле ошол фельдшерлик акчелик пункттан же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан результаттарын алып, пациентке ошол ыңгайлаштырылган тез аранын ичинде биринчи керектүү дары-дармекти жазып берүү боюнча, алдын алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ал эми оорукананын экинчи кабатында кууш адистер олтурат. Терапевт, невролог, ортопед жана башка дарыгерлер кабыл алып жатышат. Жалпы Кара Суу шаары жана райондун аймактарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер топторунан, фельдшердик акушердик пункттардан жолдомо аркылуу жөнөтүлгөн бейтаптар кароодон өтөт. Жакшы эле колдор? Өзгөрүү барбы? Өзгөрүү бар. Чыгарчы. Иштетип көр. Уже экинчи вакцинага келдим. Ит иштеген, бизге биринчи жолу кайрылган.
перевязкалар бүтүп, биринчи вакцинаны алган. Азыр уже постепенно экинчи степенге келди. Экинчи вакцинаны алганы. Азыр бул жолу дагы бир жолу перевязка кылып, экинчи вакцинасын беребиз. Бұл эне 70 жаштагы эне көзүнөн көп жылдан бери жашак аткен. Ал текшерүүгө келгенбиз. Газененин жашагы көзүнүн каналдарын текшерип атабыз, жууп тазалап ачып беребиз, анан кайра дарылар жазып беребиз, буйруса жакшы болуп калат. Азыр жуугандан кийин кайра көрөлү. Эне башыңызды көтөрөсүз, бир аз көтөрөсүз. Болду, ушундай тураса, көздү ачабыз. Кыймылдабай турасыз. жыл 11 жыл болуп калды. Көзүмдө жолдомок болуп көрбөй калган. Келип эмеле эки көзүмө тең операция кылып, ошол балга мына эки көзүм жаркырап, көрүп нурлуу болуп турат балам. Мен бул балага шексиз разы болуп айтам. Өлгүчө оңчу балага тартым этем балам. Мына 6 айда келип лечение алам. Лечениени аябай жакшы кылат. Көзүм жакшы көрөт. Эч жамандык көрсөтпөйт. Дайыма келгенде жакшы маанай менен, иман менен, жакшы сөз менен сурат мени. Не болдуйлар? Кулак ооруп атат. Ыстыма барбы, жокпу? Жок, ыстыма жок, грипп болду да, 2 күн болду. Айтчы балам, кайерин ооруп атат, өзүң айтчы. Моюну ооруп атабы? Түстүрүп турасыз. Мени кара. Башың ооруп атабы? Баш жакшы элеби? Мени карачы, биз текшерип алайын. Молотокту карайбыз. Бул жака. Бул жака. Жалпысына биздин бөлүмдө 50ге жакын кызматкер иштейт. 25 дарыгер эмгектенет. Андан бир 6 санитаркабыз бар, бир охранникибиз бар. Андан тышкары башкалар бар, медайымдар, фельдшерлер эмгектенишет. Оорулардын алдын алуу боюнча негизинен бизде семинардык сабактарды өткөрүп турабыз. Ушул үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен биргеликте биздин кууш адистер ар бир эмелерге, айылдык аймактарга, мектептерге барып, ушундай семинар сабактарды өтүп турабыз. Ал эми үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы дарыгерлерибиз алар негизинен алдын алуу боюнча билесиздер, булар баягы иммунизация боюнча аябай жакшы эмгектенишет. Ал эми биз болсо баягы кууш кесиптеги адистер болгондугуна байланыштуу, мисалы инфекционистибиз, нарколог, психиатр, невропатолог, ушундай дарыгерлерибиз ушундай кошумча үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен биргеликте ушундай бир кеңеш берип турабыз. Медициналык борбордун эң астыңкы кабатында инструменталдык изилдөөлөр жүрөт. Айталы компьютердик томография, ультраүндүк жана рентген изилдөөлөр, физкабинет, укалоочу каналар жайгашкан. Мындагы бейтаптардын дартын так аныктоочу ультраүндүк изилдөө, фиброскан, компьютердик томография, электрондук рентген изилдөөчү акыркы үлгүдөгү жабдыктар чет өлкөдөн алынды. Үй бүлөлүк медициналык борбор жаңы имаратта заман талабына жараша медициналык жабдыктар менен камсыздалды. Жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү.
район боюнча негизги компьютердик томография буга чейин жок болчу. Эгер ушундай бейтаптар арасында муктаждык боло турган болсо, жолдомонун негизинде келип түшсө бизде болот. Азыркы учурда адисибиз бар. Дагы бир адисибизди азыр окуу процессинде, жакынкы күндөрү келип уже ишке түшөт. Санту деген фирмадан келген, Россияныкы, жакшы алып барат, тем более цифровой. Буда биз пленканы бат эле чыгарабыз. Мурункусунда баягы пленканы сууга чылап, өзүнүн араларын неме кылып, өзүнүн убагында адамдар күтүп калчу да. Азыр буда принтерибиз бар, пленка чыгара турган. Адамдар түшөт, 10 мүнөттө чыгарып беребиз. Азыр сиздерге демек жумушуңуздар жеңилдеп турду. Анан ошол эле учурда мындай пленкадагы мындай жакшы чыкса керек азыркы аппараттар менен. Мурунку аппараттарга караганда азыркы бул цифровой болгон үчүн качественности жакшы чыгарат, тунук чыгарат. Анан кийин мурункусуна караганда азыр элдер күтпөйт, бат эле бүтөт. Иштерибиз Кудай кааласа жакшы. Кара Суу району эли үчүн жакшы болду бул аппарат келгенине. Бул жак грудной клетка, адамдарды тике тургузуп эле мына жерге өзүнүн возраст эмесин өлчөп эле боюн калаган немеде коюп туруп тарта беребиз грудной клеткасын. Грудной клетканын сөөктөрү чыгат, ребро сөөктөрүн, өпкөнүн өзүн аныктайбыз. Бул аппаратта көбүнчө детскийлер тартабыз, грудной клеткаларын. Себеби жаш балдар бул жака бой жетпейт, 2 айлык, 1 айлыктар келишет. Ошого мындай жаткырып туруп, бул аппарат ошого ыңгайлуу. Жаш балдарга, детскийлерге тартабыз. Грудной клеткаларын, сынган немелерин аркылуу немеде келишет. Имараттын 3-чү кабатында аянты кенен бир учурда 100гө жакын ак кабатчандарды сыйдырып, чукул шартта чогулуп, вирус эпидемия учурунда алдын алуу, тажрыйба алмашуу, жаңыны үйрөнүүгө арналган атайын конференция каанасы жайгашкан. Эми мында Кара Суудан туруп, борбордук аппарат министрликтин онлайн жыйындарына түз катышууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Ошону менен бирге облустагы райондогу башка медициналык мекемелер менен да зарыл учурда кеңешмелерди өткөрүүгө болот. Азыркы окуу семинарларыбыз баардыгы онлайн болгон үчүн заманбап техникалар менен жабдуулушу биз үчүн өтө ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Саламат сактоо министри тарабынан Оштогу ФОМС аркылуу кандайдыр бир окуу жайлар болсо, окуу семинарлары болсо, биздин кызматкерлер ушул залда отуруп, саламат сактоо тармагы менен, саламат сактоо министрлиги менен түздөн түз байланыша алат. Эске салсак, Кара Суу райондук үй-бүлөлүк медициналык борбордун карамагында 25 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу, 66 фельдшердик акушердик пункттар бар. Жалпы 1103 кызматкер эмгектенет. Анын 186 дарыгерлер, 700гө жакыны медайымдар, кичи медайымдар жана башка адистер. Үй-бүлөлүк медициналык борбордо түзүлгөн шарттар, мүмкүнчүлүктөр ооруну дарылоо, алдын алууда чоң мааниге ээ. Сиздер Ден соолук программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.